Саламатсыңарбы? Менин атым Уланбек Муратов, Түштүк Батыш бажысынын башчысынын орун басары. Менин жанында бажылык көзөмөл отделинин башкы инспектору Улан Бердиев. Көчөкү болуп кеткен айдоочу биримдигинин өкүлдөрүнүн жана ишкерлер өкүлдөрүнүн айткан сөздөр боюнча түшүндүрмө берип кетели деп Түштүк Батыш башчысынын атынан түшүндүрмө бергенди бияка келдик эле биз. Ошо биз айтып кетсем, Түштүк Батыш башчысы бул Ош жана Жалал Абад областтарын карай турган бажы. Ал бажы биздин бажыга 4 пост кирет. 4 пост, анын ичинде Иркиштам, Бордөө, Карамык жана Достук посттору. Бордөө, Карамык Тажикстан менен чек-арада турат. Иркиштам посту Кытай менен чек-арада, жана Достук посту Өзбекстан менен чек-арасында турган посттор. Андан сырткары 3 убактылуу сактоочу жай бар Түштүк Батыш башчысында. 3 убактылуу сактоочу жай, ал бирөөсү Кара Суу районунда турат, экинчиси Жиделик айылында турган ТНК Азия, үчүнчүсү Мега Логистик деген Достук постунун жанында турган убактылуу сактоочу жай. Убактылуу сактоочу жай боюнча ошо кечээ күнү айтып кетти тиги айдоочулар коомунун өкүлү. Ошол Мега Логистик деген убактылуу сактоочу жайга киргенге болбойт. Аякта тескөөнү башкача өткөрөт, бажылык көзөмөлдү башкача өткөрөт, анан ошол жакта бардык баягы нарушениялар болуп атат деген сөздү айтып кетти. Ал боюнча айтсак, биз ар бир убактылуу сактоочу жайдын өзүнүн требованиялары бар. Требованиялары бар. Кандай требования десек, ал ошолор требованиялардын арасында посторонний кишилерди киргизгенге болбойт деген требования, ошол бирден бир ошолордун немесине кирет да, требованиясына. Анын ичинде миллион деген сомдордун товарлары жатат. Ошон үчүн аларды посторонний адамдарды аяка киргенге болбойт. Ар бир эле убактылуу сактоочу жайга ошондой шарты бар да. Андан кийинки биздин айтып кетер жагыбыз, азыр акыркы могу 21 жылдан бери баягы бажылык тескөө таможенное администрирование деген улучшение болуп атат да, жакшылатуу болуп атат. Ошон үчүн товарлар киргенде таможенный досмотр текшерүү аябай тщательный болуп, ошонун ичинен биздин мисалы үчүн айтып кетсем, таможенный платеждор түшкөн акчалардын саны мындай болуп атат. Акыркы Түштүк Батыш бажысы боюнча биринчи кварталда айтсак, 2019 жылы биринчи кварталда фактически төлөнгөн акча Түштүк Батыш бажысында 510 миллион 881 миң сом болчу. 2019 жылдын биринчи кварталында. 2020 жылдын биринчи кварталында 542 миллион 937 миң сом болуп төлөнүп атат. 2021 жылдын биринчи кварталында 742 миллион 414 миң сом түшүп атат. Ал эми 2022 жылдын биринчи кварталында 2 миллиард 59 миллион 85 миң сом келип түшүп атат биринчи кварталында. Ошону айтып кетсек, мисалы үчүн салыштырып көрсөк, 2019 жылдын биринчи кварталы менен 510 миллион сом менен быйылкы 2022 жылдын биринчи кварталы 2 миллиард 59 миллион сом болуп атат да. 4 эсе көбөйүп атат. Ошонун ичинде кирген машиналардын саны бирдей эле деп эсептесек болот да. Бирдей эле. Кирген машиналардын саны Кытайдан киреби, Турциядан киреби, саны көбөйүп же азайган деле жок азыркы убакытта ошондой. 120 машина, 140 машина 2019 жылы эле күнүнө кирчи Кытайдан. Азыркы 2022 жылда эле ошондой машина кирди. 20-21 жылды баягы пандемия болду, коронавирус болду деп эсептесек болот. Ошол шарттар боюнча, мисалы үчүн
биз сыртка кагып кетебиз, жанагы башкача көзөмөл болуп атат, бажылык көзөмөлү болуп атат. Ар кайсы убактылуу иштөөчү жайда ар кандай бажылык көзөмөл жүрүп атат дегенге биз макул эмеспиз андай менен. Экинчиси айтып кетерибиз, мына биздин өкмөтүбүздүн демилгөөсү менен апрелден баштап бардык мамлекеттик учреждениялардын зарплаталары көбөйүп атат азыр. Зарплаталар көбөйөт дегендай демилге болуп атат. Ошол көбөйгөнгө дагы биздин бюджетибизге акча керек да. Ошондой бюджетке акча түшүш үчүн биздин мамлекеттик бажы кызматы бирден бир ошо акча түшкөнгө бирден бир мамлекеттик структуралардын бири болуп атат да, салык сала турган. Ошол тарифтер көтөрүлгөн боюнча биз көчөдагы интервью бергенде айтып кеткенбиз. Багы Евразиялык экономикалык биримдиктин ичинде жалгыз бир гана таможенный тариф бар. Бирдик единый таможенный тариф деп коет. Ошол единый таможенный тариф Европейский экономический комиссиянын чечими менен бекитилет. 80-чечим менен бекитилген. Ал бардык ошо Евразиялык экономикалык биримдиктин ичиндеги 5 мамлекетте бир гана тариф колдонулат. Тарифный поштанын ставкалары бир да, бардыгыныкы. Таможенный оформление болуп аткан жакка сиздер менен, журналисттер менен барышыбыз керек дагы. Ар бир машина кандай бажылык көзөмөл, бажылык таристөө жүрүп атканын ошол жерден көрсөтсөк болот, ар бир машинени. Анын ичинен силер хозяйственный товарлар мындай, анан бытовой техника мындай дегенде эмес. Ал ар бир товардын, допустим, ручканын өзүнүн ставка поштанасы бар. Телефондун өзүнүн ставка, кагаздын өзүнүн ставка поштанасы бар. Анын ичинен муну көбөйтө албайбыз биз Кыргызстан өзүнчө. Кыргызстан ичинде кагаздын ставкасы поштанасын көбүрөөк кылабыз, Казакстандыкынан же Россияныкынан деп кыла албайбыз биз аны. Анткени биз бир бажылык немеде биримдикте турабыз да. Мындай ой жок бизде сотко берели деген. Биз просто түшүндүрмө берип кетели деп келдик да буяка. Түшүндүрмө берип кетели. Ошондой ишкерлерди дагы таза иштегенге чакыралык. Мисалы үчүн мындан мурда эгер контрабандалык кандай возможностьтор болуп, товарларды контрабанда түрү менен же декларировать этпеген түрлөр менен алып кирген шарттар болуп иштегендер болсо, азыр андайларга жол жабылып атат да. Ошон үчүн жанагындайлар болушу мүмкүн. Мен жаңы эле айтып кеткендей, таможенный тариф, таможенный союз боюнча бир. А бир Кыргызстан өзгөртө албайт. Не то что ичинен Ош, анан Чүй өзүнчө, анан Талас өзүнчө деген андай жок вообще. Болушу да мүмкүн эмес. Эч кандай ар бир биздин өзүбүздүн областыбызда ар кайсындай бажы төлөмдөрү болушу мүмкүн эмес. Андай жок. Бизде бир мамлекет болгондон кийин, бир мамлекеттин даже биздин мамлекет Евразиялык экономикалык биримдигине кирип, бажылык биримдикте тургандан кийин 5 бажылык биримдиктеги мамлекеттин тарифтери бирдей. Анын ичинен биз тем более мен айтып кеттим го, Чүй менен Оштун ортосунда же башка областтардын ортосунда андай бөлүнбөйт эч кандай. Бөлүнүшү мүмкүн эмес. Бажылык тескөө боюнча күчөтүү жүрүп атат. Бажылык тескөө боюнча күчөтүү жүрүп, ошондой эле транзит кетип аткан жүктөрдү дагы текшерүү күчөйүп атат. Анан ошол балким түрткү болуп атканы себеп болуп атат да, что машинелерди растаможка кылганга мурдакыдай жол жок болуп атат, контрабанда кылганга жол жок болуп аткандыр. Таможенный союз боюнча тариф бирдей. Казакстандын деле тарифи биздикиндей тариф болот. Анан возможно аяктан ылдамдыгы жеткирүү жолу жакыныраак болсо, ошол жака болушу мүмкүн Казакстанга. Анткени Кытайдан товарлар даже контейнер менен барышы мүмкүн да, через Белоруссию, океан менен деле, Гонконг жагы менен. Кытайдан товарлар харгос менен, машина менен өтүшү мүмкүн. Же Кытайдан товарлар железный дорога менен Казакстанга өтүшү мүмкүн. Бизде темир жол жок, бирок Казакстандын темир жолу бар аяктан. Өтүшү мүмкүн. Эми ишкерлерге каяк ыңгайлуу болсо, ошол менен иштейт. Таможенный тариф 5 мамлекеттики бирдей. Буга чейин айына 1500-1600 ишкерсе, азыр
Ал туура. Азыр ошол боюнча биз да ойлоп атабыз. Ал Кытай тарабындагы жана коронавирустун күчөшү акыркы убакыттагы. Экинчиден баягы эл аралык бизде ситуация кыйын болуп атат акыркы убакта. Көп товарлар мурдакы Россия, Китайдан Украинага кеткен товарлар может бар болчуdur. Россияга кеткен санкциялар бар. Ошонун баары өзүнүн баягы немесин берип атат да, результаттар. Западтын киргизген санкцияларды алып атасы, Кытайга, либо Россияга. Баардык ошол эл аралык баарына ошол влиять этип атат да, туура. Таасирин берди. Таасир берип атат.